Саламатсызбы, урматтуу достор? Бүгүн биз абдан кызыктуу жана пайдалуу курал ChatGPT-ни кантип Android мобилдик түзмөктөрүнө орнотууну жана ага кантип катталууну үйрөнөбүз. Бул абдан жөнөкөй, андыктан баштайлы. ChatGPT-ни Android мобилдик түзмөктөрүнө орнотуу. Биринчи кадам. Телефонумуздан Google Play тиркемесин ачыңыз. Экинчи кадам, Google Play тиркемесинде поиск баскычын басыңыз. Жогору жагында издөө сабы чыгат. Үчүнчү кадам, издөө сабына ChatGPT деп жазыңыз жана поиск баскычын басып, издөө функциясын иштетиңиз. Төртүнчү кадам, издөө натыйжасында ChatGPT тиркемеси чыгат. ChatGPT-ни тандаганда установить баскычы пайда болот. Установить баскычын басыңыз. Бешинчи кадам. ChatGPT тиркемесинин жүктөлүп орнотулушу бүткөнчө күтүңүз. Алтынчы кадам. Орнотуу аяктагандан кийин орнотулган тиркемелердин арасында ChatGPT иконкасы пайда болот. Android мобилдик түзмөктөрүндө ChatGPT-ге катталуу. Биринчи кадам. Телефонумуздан ChatGPT тиркемесин таап, ишке киргизиңиз. Экинчи кадам. Ачылган терезеде саламдашуу экраны чыгат. Продолжить баскычын басыңыз. Үчүнчү кадам. Кийинки терезеде зарегистрироваться баскычын басыңыз. Төртүнчү кадам. Android түзмөктөрүндө Google аккаунту мурунтан бар болгондуктан продолжить с Google баскычын тандаңыз. Бешинчи кадам. Кийинки терезеден керектүү аккаунтту тандап, продолжить баскычын басыңыз. Алтынчы кадам. Кийинки терезеде продолжить как атыңыз жана фамилияңыз деген баскычты басыңыз. Мисалдагыдай. Жетинчи кадам. Кийинки терезеде аты жөнүңүздү киргизип, день рождения текчесин тандаңыз. Сегизинчи кадам. Туулган күнүңүздү тандап, подтвердить баскычын басыңыз. Тогузунчу кадам. Кийинки терезеде маалыматтарыңызды текшерип, продолжить баскычын басыңыз. Онунчу кадам. Куттуктайбыз. Сиз ChatGPT кызматына ийгиликтүү катталдыңыз. Биздин видео сабак аягына чыкты. Эми сиз ChatGPT-ни оңой эле орнотуп, анан ага оңой эле каттала аласыз деп үмүттөнөм. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.